Bizde негизги проблема эмнеде? Биз деген кечээ аркы күнү чогулуш өткөздүк. Жаштарга экономика жөнүндө бир аз маселелерди айтып бердик. Ал жерде бир Бурма деген кыз отуруптур. Өзүнү тааныштырды, мен Бурма медсестра болом деп. Анан мен экономика жөнүндө айтып атып кызыгып сурадым. Бурма, мына медсестрасынын айлыгын канча десем, мен бир ставка менен иштейм, бирок жарым ставканын айлыгын алам дейт. Анан ошо жарым ставканын айлыгын канча деп сурасам, канча деп ойлойсуңар? Айлыгы 2,5 миң сом экен болгону. Анан ушул жерден айтып кетиш керек. Мына азыр добуштар сатылып атат 1000 сом, 2000 сом, 5000 сомго. Биз болсо врачыбызга, врач дегенде кандай врач? Медсестра. Бир ай иштейт, күнүнө ондогон адамдарга укол саят. Мына Айдай деген кызыбыз байкуш өтүп кетти. Ушу пандемия учурунда өзүнүн жаны менен төбөкелчиликке салып. Биз ошол медсестрага болгон 2,5 миң сом төлөйт экенбиз. А добуштарыбызды 5000 сомго чейин сатат экенбиз. Бул деген эмне деген нерсе? Бул деген коомубуз такыр бузулган, талкаланган, Кыргызстаныбызды сатып атабыз деген нерсе. Муну токтотуш керек. Мына Караколдо университет бар. Тыныстанов университети. Кезинде ал жерде 6-7 миң окуучу студент. Азыр ал жерде бир 1,5 миң сом дейле студент окуйт экен. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 48 университет бар. 48 университеттен менин оюмча бир 10 эле жетет мамлекетке. Бул мугалимдерди, педагогдорду, врачтарды, ана мамлекеттик кызматкерлер даярданга. Калгандар болсо, менин оюмча бул Кыргызстанга жанын бага алган студенттер чоңойтуш керек. Ушу Каракол жөнүндө айтып берсек, мына Караколдо 75 миң адам жашайт. Эгер биз ошол жерде бир 5 миң студент окутсак Тыныстановтан, мына азыр Индиядан, Пакистандан келип врач болуп окуйм деген көп студенттерибиз бар. Биз ошолордон жылына бир 15 миң доллар Каракол шаарына калтырсак, Караколго 75 миллион доллар калат экен. Демек, ар бир Караколдука жылына 1000 долларга чейин экономикасына акча калат экен. Бул реформаны кылсак болот, кылыш керек. Кылбасак Кыргызстан бул саздан чыкпайт. Врачтарыбызга, медсестраларыбызга 2,5 миң сом төлөйбүз дагы. Таможня жана башка жакта иштегендер Дубайда миллион долларга квартира алып атышат. 15 миң сом, 20 миң сом айлык алгандар 100 миң долларлык джиптерди минип жүрөт. Муну токтотушубуз керек. Муну биз Ата Мекен партиясы гана токтото алабыз.